Бул киши жата берсин, ооруп жата берсин. Силер тетякта көчүгүн чайпаңдап бийлеген кыздарга тиги президенттин ардак грамотасын ыйгара бергиле силер. Саламатсыздарбы, улуу кыргыз эли менен классикалык гитарист агайыбыз жөнүндө айткым келип атат да. Эчимден Максутка 5-6 жолу кирдим. Кабинетине да кирдим, тыштан да кезиктим, Эдил Байсалыкты да салдым. Эми өзү кой бара албайт өзү. Мына 3 жолу инсульт алды болчу. Инсульту түбү кезинде алып калсам, инсульт албады. 3 жолу алды. Ошо, му акыркы жолу 2 жолу катар алды да анан тиги. Мен Эдил Байсалыкка да кезигип сүйлөп турган мен. Бүгүн биз республикабыздагы кыргыз классикалык гитара өнөрүнүн көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири Турдакун Керимбековдун өмүр чыгармачылыгына токтолобуз. 5-6 жашымда эле музыка шыктала баштаганда ойлоп көрсөм. Музыка маданиятында гитара аспабы жайылып, анан кыргыздын күйлөрү ойнолуп, ошону менен катар классикалык чыгармаларды ойнолуп турган мезгилде биринчи гитарчы Даниал Назарматовдон эстафетаны алып, андан кийинки балдарга берген ушул Турдакун Керимбеков болду да. Турдакун Керимбеков 1953-жылы 24-июлда Ысык Көл облусунун Жетөгүз районуна караштуу Чоң Жаргылчак айылында туулган. Бала кезинен радио аркылуу комуз күйлөрүн угуп, комузда кол ойнотуу менен музыка айдыңына келген. Адамгерчилиги бийик, чынга жамандыгы жок, дили таза, ушундай таза такпа жүргөн жигит да. Эми ал убакытта унуткан кушта экен, Турдакун 70ке чыгып калса мен ойлоп атпайм, анда аябай эле мен карып калган экен деп. Түз жүргөн жигит, ушак айылдан алыс. Өзү мыкты билген адис катары айтайын. Ушул адистигин көздүп, адамгерчилиги менен көп нерседен калып кетти да. Ушул окуучулар бүт колдонушуп деп мына ар бир мектепке 40-30 мектеп таратпадыбы. Бул киши жата берсин, ооруп жата берсин. Силер тетякта көчүгүн чайпаңдап бийлеген кыздарга тиги президенттин ардак грамотасын ыйгара бергиле силер. Мына Назарматов десе комуздун күйлөрүн гитарага салган киши деп билебиз, мына Турдакун агай так эле ошондой. Комуздун көптөгөн күйлөрүн гитарага салып, мына бүт музыкалык мектептерде. Ассаламу алейкум. Мечети алфавитти жашайсызбы? Мен айтпам да бир мурчалып Маданият сакталып келди го, мына скрипачтар бар, пианисттер бар, башка элдер келсе суктана турган ушундай инструменталисттер бар, мына гитарист десең гитаристтер бар. Консерваторияда иштеп атат ушул агайдын окуучуларычы. Ушундай деңгээлге жеткизип үйрөтүп келди го бул агайчы. Караколдон баштадыңыз, Ооба. Караколдо училищеде дагы музыкалык мектепте иштедиңиз. өмүр бою Инсульт алып ооруп атат. 55 жылдан ашык иштептир бул агайчы. Мына канчалаган классикалык гитарист, музыканттарды чыгарды Каракол шаарында. Канча жерде иштеди, мына драм театрында да иштеди, музыкалык мектебинде дагы, училищесинде дагы музыкалык маданиятка жүрөгү менен берилип, ушул маданият классикалык гитараны сактайын, дүйнөлүк уровеньде мындай музыканттарды чыгаралы деп ушинтип иштеп эмгек кылып келгендерди эмне инсульт алып, бул ооруп жата берсин дейсиңерби силер? Аялы деген мына Алтынбек Максутовго канча жолу барыптыр. Эмне бул кишиге көңүл бурган жоксуңар силер? Бул эмне такыр эле ушу эмне кылыш керек силерди? Бул кишини эмнеге вообще жашаган жерин караңыздар. Сөзсүз түрдө эле бул мындай жыртаңдап монтип бийлегендердин артына туруп алып монтип гитара коштоп берип клиптерге тартылыш керекпи? Силердин оюңарда кандай? Гитара, классика вообще жоюп салбайсыңар анда, маданият такыр эле жоюп салбайсыңар силер. Инсульт алып байкуш үйүндө жатып калыптыр бул кишичи. Жазып отурган кол жанынан баарын тең түшүнгөн киши түшүнөт да, түшүнгөн киши эле билет муну. Окуштарым болсо Кыргызстандын ар кайсы бүйүк бурмаштарым бар мен окуштарым. Орусча да
3 окуучу Мурашта иштейт. Кыргыз экөө ош бала, очак өткөчтүгү кыргыз бала, Караколдук бала Жанияр. Гитараны сабак берет. Екатеринбургда иштейт. Ошо анан бул жерде бир окуучум консерваторияда иштейт. Музыка школдордун баарында, райондордо менден окуучулар. 70 чыгып эмгеги менен сиңди ушуларга бериш керек да, кичине